بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, qadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңızдарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман түндөрдөн, жаман күндөрдөн, жаман кошуна достордон Аллахым сактасын. Күтүүсүздөн келген жакшылыктарды берсин Алла Таала. Күтүүсүздөн келген жамандыктардан сактасын. Адам билбей калат. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сураганда: "Я Алла, бизге күтүүсүздөн капысынан келген жакшылыктарды бергин" депчи. Ал эми күтүүсүздөн капысынан келген жамандыктардан сактагын деп. Пайгамбарыбыз баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы ошол илимдин пайдасы бизге жетсин. Алла Таалам кабыл болгон амал, риякөрсүз, ихластуу амалды берсин Алла Таалам баарыбызга. Кең ырыскы берсин. Эч кимге кор кылбаган, эч кимге зар кылбаган, каниеттүү, адал, берекелүү ырыскы берсин баарыбызга. Жана бардык оорулардан Аллахым баарыбызга шифа берсин. Өзгөчө ооруп аткан мусулман бир туугандарга Аллахым толук туруктуу шифа берсин. Өткөнкү сабакта Ибрахим алейхиссалам өзүнүн баласы Исмаил пайгамбар экөөнүн окуяларын айтып берген элек. Бүгүн Кудай кааласа Исхак пайгамбар. Бул дагы Ибрахим пайгамбардын уулу. Албетте Исмаил пайгамбардан кийин көргөн Сара энебизден төрөлгөн. Ибрахим пайгамбарыбыздын Хажар жубайынан энебизден Исмаил пайгамбар, ал эми Сара энебизден болсо Исхак пайгамбар. Бул Исхак пайгамбар улуу пайгамбарлардан 14 жаш кичүү болгон деп айтылат Исмаил пайгамбардан. Бирок бул да өтө бир кудуреттүү, керемет болуп төрөлгөн. Анткени Ибрахим пайгамбардын жашы 100гө чыгып калган эле дейт. Ал эми энебиз Сара энебиздин жашы болсо 90го жакын эле дейт. 90 эми 90догу эне, 100дөгү ата балалуу болуу эми керемет да. Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде айтат: "Ва башарнаху би Исхака набийян минас-салихин." Жана биз Ибрахим пайгамбарга кушкабар бердик. Исхак боюнча бул салих пайгамбарлардан болот. Мындай айтканда түз, туура, оңолгон, туура, түз. Ва баракна алейхи ва аля Исхак ва мин зурриятихима мухсину ва залиму ли нафсихи мубин. Жана биз Ибрахим пайгамбарга, Исхак пайгамбарга береке бердик. Ал экөөнүн зуррият, өткөндө айтканбыз, бул жолду айтылынат Исхак пайгамбардын урпактарынан 3,5 пайгамбар чыккан дейт зуррият. Бул канча деген көп. Арасынан мынакей зуррияттарынан мухсин, жакшы иштерди кылуучу пайгамбарлар, имандуулар, ошондой эле туура эмес жүргөн залымдар дагы болгон. Кур'ани Каримде ушундай кысса айтылат. Алла Таала мындай дейт: Худ сүрөсүндө 69-аятында: "Ва лакад жаат русулуна Ибрахима бил бушра, қалу салама. Қала салам, фама лабита ан жаа би'иджлин ханид. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط." Жана качан биздин пайгамбарлар, элчилер дейли, анткени периштелер, Ибрахим пайгамбарга кушкабар алып келишкенде, алар айтты: "Салам, Аллахын саламы, тынчтыгы болсун" деп. Ибрахим пайгамбарда тынчтык, салам болсун деп айтты. Кийин Ибрахим убакыт өткөрбөстөн аларды коноктоо үчүн музоонун куурулган этин алып келди. Ибрахим пайгамбар Халилулла аябай меймандос эле.
Риваяттарда келет, эмне үчүн Алла Таала сизди Халилулло өзүнүн досу кылды дегенде, Курандагы бар да иттахадаллаху Ибрахима халила деген аят бар. Алла Таала Ибрахим пайгамбарды халил, өзүнө дос туткан деп. Эмне себептен дегенде, ит'амут таам, башка адамдарга тамак бергендин себебинен дейт. Мейман дос экен да, бейбечаралардагы, кембагалдардагы, мусапырлардагы бар ким гана келсе, ага дасторконун жайып, курсактарын тойгозуп, ушундай берешен болгон себебинен Алла аны дос туткан дейт да. Ушундай келип, элчилер келип калды. Элчилер, алар Жебраил, Микаил, Исрафил деп айтат. Булар ошол кезде Лут деген коом бар. Алар аябай бузулган эле. Лут пайгамбар аларга келип, тигинде мындай укпай, ошолорду азаптаганга кетип атканча эле жолдо Ибрахим пайгамбарга кире кетет да булар. Дагы ушу кушкабарды айтып коелу, Кудай кааласа, балалуу болосуз деп кушкабарды айтмакчы болот да. Окуя ушундай. Алар келет кушкабарга мынакей алып келет. Валакад жаат русулуна Ибрахима бил бушра. Бушра ушу кушкабар. Ибрахим пайгамбарга биздин элчилерибиз, мындайча айтканда периштелерибиз алып келди дейт. Келип алар саламдашты. Калу салама. Адам өңдү келген да, адам түстү келип туруп салама. Ибрахим пайгамбар да салам деп айтты. Фаламана биса анжа би ижлен ханид, анаке куурулган музону даро кечиктирбестен туруп, эмне даяр болсо ошону алып келиш керек экен да. Себептен конок курсак ачык болуп калышы мүмкүн. Ошо сиз тигини даярдайм, буну даярдайм дебей эле дароо дасторкон салып нан алып келип коебуш керек экен өзүчү. Тамактын адебинде ушундай, билип алайлы. Бар нерсеңизди уялбастан, тартынбастан коноктун алдына коюп коюңуз. Кийин тамагыңызды жасай бериңиз. Ал курсак ачып суу ичем дешим мүмкүн, чай ичем, курсак ачып кеткенден нан жейин деп калышым жана башка да. Кандай болбосун музоонун куурулган этин алып келди дейт. Кийин бирок ал качан алардын колу музоого карай сунулбаганын көргөндө, алардан шекшип, чоочуркады жана алардан коркунучту сезди. Алар айтышты, коркпогун, албетте биз сага уулду болорунду сүйүнчүлөөгө жана Лут коомуна жиберилгенбиз деди. Эми тамак койсо тамак жебей атпайбы? Колун узатпай атпайбы? Ошондо анан кийин айтты, мурда заманда эгерде конокко чакырсаңыз, конок сиздин дасторконуңуздан нан устебей тамакка кол сунбай кое турган болсо билип коюңуз, бул достук үчүн келген жок, душмандык үчүн келди деп сезишкен да адамдар. Мурда ушундай болчу экен. Келди, дасторконго жок, биз устебейбиз анан. Бул белги болчу экен душмандыктынчы. Анан Ибрахим пайгамбар эмне үчүн чочулап атат? Шекшип калды. Себептен булар болсо мынакей фаужаса минхум хифа. Алардан ошо шекшип коркуп калды. Кол сунбай отурат. Анан кийин башка риваяттарда келет, эмне үчүн жебейсиңер деген анан айтышкан. Биз адам эмеспиз, периштелерибиз деген да. Анан кийин булар эми периштелер тамак жеген кажети жок да, алар жебейт да алар. Ошон үчүн анан айтты, ла тахаф, сен коркпогун деди. Инна урсилна иля кауми Лут. Биз жиберилгенбиз Лут коомуна. Эмнеге? Ошону азаптаганга. Анткени алар аябай тоң моюндук кылган эле, ошо азапка аларды азапташ үчүн кетип баратканча силерге тийип кетип атабыз дейт. Дагы ана кушкабар берди. Жана ошо менен биргеликте уулду болууга сизге мына кушкабар айтып келип атабыз деди да. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Жана анын аялы туруп турат эле, Ибрахим пайгамбардын аялы. Сара энебиз туруп турган эле. Көбүнчө арабтарда деле ушундай адат бар экен, бизде деле ушундай го. Энелерибиз үйгө конок келип калса, атабыз, келгиле дасторкон жаса, энебиз биякта туруп, кош келипсиздер, жакшысыздарбы, тынчсыздарбы туруп калат го. Ошентип туруп турган эле энебиз дагычы, Сара энебиз. Кушкабар айтканда күлүп жиберди дейт. Ошондо биз ага кайрадан Исхактын жана Исхактан кийин Якубтун пайда бу дүйнөгө болуусунун кушкабарын бердик дейт. Бир жерде пайгамбарыбыз Алла субхана ва таала айтат, энебиз бетине чаба бер деди. Эмне деп? Бул эми кандай болду, мен ушул жашта келип төрөйүнбү дегеничи. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ушундай эми карыганда мындай туубас, төрөбөс учурга келип калганда, мен күйөөм да бул шейх болуп атса,
мен төрөбөз учурга келип калсам кандай болушум керек деп өзү аялдар эми кээде таң калганда өзүнүн бетине уруп коет го. Ошондой кылып ушинтип калды дейт да. Анан алар айтышты, Алла Таала каалаганы боло берет деди. Алла кааласа, каны жашын деле карабайт экен, башкасын деле карабайт экен. Алла Таала кийин анан кийинки жерде айтып атат, биз кушкабар бердик энеге Исхактын төрөлүүсүн, Исхактан кийин Якубтун төрөлүүсүн дейт. Калат, энебиз эмне деди? Я вайлата аалиду ва ана ажузу ва хада бa'ли шейха. Инна хада ла шейун ажиб. Аялы Сара энебиз айтты, ой өлөйүн, эмне төрөйүнбү? Өзүм кемпир, бул абышкам кары чал болсо деп. Чындыгында бул таң калыштуу нерсе деди булар. Анан эми алардын сөзүн караңыз. Периштелер эмне дейт? Калу атаажабина мин амрилла рахматуллахи ва баракатуху алейкум ахлал байт иннаху хамидун маджид. Периштелер айтышты, эмне сен Алланын өкүмүнө таң калып жатасыңбы? Алланын рахматы жана анын берекелери силерге болсун. Эй, улуу үй бүлө ээлери деди да буларга. Албетте ал макталган улуу зат деп. Демек Ибрахим алейхиссаламга ушундай келип Сара энебиз жанында турат эле, кушкабар да айтты, балалуу болосуңар, мындай деп, ошол баланын атын дагы Исхак. Андан кийин Исхак да пайгамбардын эки аты болот да. Исраил, Якуб. Ушу экөө бир кишинин аты. Бир эле кишинин аты Исраил дагы, биринчиси Якуб. Убагында келет ага да айтып беребиз. Исраил деп Израиль бар го. Израиль деген сөз мамлекети, жөөттөрдүн борбору Израиль. Ошо Израиль Исраил сы менен. Бунун аты Абдулла деген мааниде. Бани Исраил деген ушу Исраил Якубтун балдары деген сөз. 12 баласы болгон, 12 баласынан таркаган, 12 уруудан таркагандар ушу жөөттөр болот ушулар. Барды ушу Якуб пайгамбардын. Мынакей туугандар кандай болду? Кушкабар бергенде дагы бигуламин алим, ушундай зерек, билүүчү балан менен кушкабар деп айтып кетти. Ал ким? Исхак, аху Исмаил, Исмаилдин бир тууганы, гуламын халим деп. Эгерде пайгамбарыбыз Алла субханаху ва таала Хажар энебизден төрөлгөн Исмаил пайгамбарды бигуламин халим дейт. Халим деп ошол чыдамкай, көтөрүмдүү, жумшак Исмаил пайгамбар сыпаттады. Исхак пайгамбарга алим деп, билүүчү, Алла Тааланы тааныган деген сыпаттар. Кандай болбосун, Алла субханаху ва таала бул жөөттөрдө кичине талаш бар да. Ибрахим пайгамбар муздаганда Исхакты муздаган дейт, курбандыкка чалганда. Исхак эмес эле, Исмаил пайгамбар болчу. Алар көрө албастыктан эле, арабтарды көрө албастыктан өздөрүнө тартып койгонда, эми мындай болуп атпайбы? Арабтар менен жөөттөрдүн атасы бир, энеси бөлөк болуп атпайбы? Мындай болгондо бир ата эки энеден таркап атышпайбы? Ошон үчүн булардагы акыркы пайгамбар жана ушу фазилет, ушу Ибрахим пайгамбарга курбандыкка берген Алла Тааланын өкүмү Исхак болгон деп талашып келишкен экен да. Бирок андай эмес туугандар. Аны биз мынакей көрдүк. Бул Куранда Алла субханаху ва таала айтып атат. Ал ким болгон дейт? Исмаил. Исмаил пайгамбар менен Байтуллону салганда, айтып атпаймынбы, 14 жаш кичүү болуп атат. Ол кезде ушу Исмаил пайгамбар менен Ибрахим пайгамбар экөө чогуу Байтулло Каабаны салышкан. Алла субханаху ва таала Кур'анда мындай дейт: "Ва ид бавва'на ли Ибрахима маканал байт, алла тушрик би шей'ан ва tahhir байти лит-таифин вал-қаимин ва рук'ис суджуд, ва аддим фин-нас бил-хадж, я'тука би-риджала ва аля кулли дамирин я'тина мин кулли фajjin амиқ." Ана биз мына Ибрахим пайгамбарга Байтуллонун ордун дайындап көрсөтүп койдук ошол. Шамал келген дейт. Шамал келип, анан кайерге курушун түбүндө пайдабалы бар экен, ошону көрсөтүп койдук дейт. Жана эмне дедик ага даярдап? Мага ширк келтирбеген иш бир нерсеге, мен үйүмдү таза туткон, таваф кылуучуларга,
жана туруп намаз окуучуларга, рүкү сажда кылуучуларга жана адамдарга жарыя кылган ажылыкка алар келишет сен алдыңа жөөчөн жана төөлөрүн минип келишет. Узактан келгенде эми арык төө болуп калат экен, арык төөлөрүнө минип келишет. Ар бир коктуулардан деп мынакей Алла субханаху ва таала Ибрахим пайгамбардын колу менен, Исмаил пайгамбардын колу менен Байтулланы жаратып, алардын ушу үнү менен бүткүл ааламга жар салдырып, ажылыкка чакырткан. Ошондо анан кийин Алла субханаху ва таала бардыгына жеткирген үндү өткөнкү сабактарда сизге айтып бергенбиз. Кур'анда Алла таала Байтулла боюнча мындай дейт: Инна аввала байти вуди'a лин-нас лаллади би Бакката мубарака ва худан лил-аламин. Фихи аятун баййинатун макам Ибрахим ва ман дахалаху кана амина. Валиллахи аля-н-наси хиджул байти ман истата'a илейхи сабила. Ва ман кафара фа инналлаха ганиюн анил-аламин деген аят. Албетте адам баласы үчүн эң биринчи үй сыйынууга коюлган, курулган Бакка, Мекке шаарында береке үчүн жана бүткүл aalama хидаят үчүн. Демек, Каабада Байтулланын максатын Алла таала бул жерде эки нерсени айтып атат. Биринчиси береке, экинчиси хидаят. Демек, бардык дүйнөдөгү канча мечиттер бар туугандар, арасында Кыргызстанда мечит бар болсо, ошо отурабыз мына мечит. Ушулардын бардыгы Байтулланын филиалы, ошон үчүн мына кыбланы карап намаз окуйбуз. Ошол жакты карап намаз окуйбуз барыбыз. Эң биринчи ушу береке Байтуллага келет, андан кийин анан бардык мечиттерге, анан бүткүл ааламга. Демек, мечиттин негизги максаты туугандар, Алла таалам бизге куруп, мечитти курдуруп келишибиздин эмне экен? Эгер биздин жашообузга, ырыскыбызга, ден соолугубузга берекени кааласак, анда мечит менен байланышайлы. Анда мечит курайлы. Эгерде биз хидаятты кааласак, туура жолду кааласак, бактылуулук жолду кааласак, анда мечит. Ошон үчүн мынакей фихи аятун баййинатун макам Ибрахим деп Алла субханаху ва таала Байтуллада көптөгөн Алланын ачык айкын белгилери бар. Анын бирөөсү макам Ибрахим, Ибрахим пайгамбардын макамы, буту тийген жерде. Байтулланын жанында экен, ушу Каабага эмеге баргандар, ажыга умургандар билет. Ошол жерде бир киши мондай шише бар, идиш. Ошонун ичинде Ибрахим пайгамбардын бутунун изи бар. Таштын үстүнө чыгып, ошо Байтулланы куруп атканда, таштын үстүнө бутунун изи туруп калган. Бүгүнкү күнгө чейин ошол бар туугандар. Бул из бар. Ва ман дахалаху кана амина. Ким ошо Каабага кирсе, болду. Байтуллага кирсе, харамга кирсе, ал амандыкта болот. Алла таала аны асман жер жаралганда эле аман кылып жараткан, кыямат күнгө чейин амандыгы сакталган. Алла үчүн адамдардын мойнунда Байтулланы ажылык кылуу, ким ага барууга күчү, кудурети жетсе, ошонун мойнунда милдет, өмүрүндө бир жолу барып Байтулланы зиярат кылуу туугандар. Бул ажылык фарыз, бир жолу фарыз, өмүрүндө бир жолу фарыз, оңой эмес, узак жол, канча акча, канча ден соолук, канча жолдун амандыгы керек. Ман истата илейхи сабила, бул шарт кылып койду, кимдин күчү жетсе, акчасы жок болсо ага фарыз эмес, ден соолугу мүмкүнчүлүк болбосо ага фарыз эмес, жол аман болбосо, согуш болуп турган болсо ага фарыз эмес. Мамлекеттен чыгарбай союздун убагында биздин бай ата бабаларыбыз бара алган эмес. Себеп дегенде ал убакта союздун мезгилинде чыгарбайт эле да. Ошого окшогон демек алардын мойнуна фарыз болгон жок деп айтабыз да. Ал эми азыркы шарттар табылса, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Акчаңыз барып келгенге жетеби? Жетет. Жол аманбы? Самолет менен 5 саатта барат экенсиз. Жол аман. Болду. Анда сиздин мойнуңузга фарыз. Аткарбай өлүп кала турган болсоңуз, Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз катуу айткан. Ким мүмкүнчүлүгү болуп туруп ажылыкка барбай кое турган болсо, ал өлсө жөөт болуп, христиан болуп, кандай кааласа ошондой өлө берсин деп койгон. Ушунчалык чоң неме айтылып калган да тууган. Ваман кафара дегени мына ушул. Ким капырлык кылса, баш тартса, анда Алла таала бүткүл ааламдан гани, бай, мындайча айтканда муктаж эмес Алла таала. Силердин ажылыкка барганыңарга дагы кажети жок деген сөз. Барсаң өзүңө пайда. Лияшхаду манафи'алахум. Эмне үчүн чакырып атат Алла таала?
өзүңөрдүн жашооңордун, дүйнө ахиретиңердин пайдаңарды көрсөтүш үчүн Алла Таала, ошо пайдаңа, дүйнө ахиреттин пайдасын бериш үчүн Алла Таала мынакей ошо Байтуллага чакырган. Дуа кылып турушубуз керек. Быйыл иншалла ажылык болуп калсын. Ажылык болуп калсын. Кийинки аятта Алла субханаху ва таала мындай кылып койгон: وَدِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Mınake açan İbrahim peygamberdi özünün Rabbisi sınaganda bir kança ökümdörü menen bardığın toluk bütürdü da İbrahim peygamber. Eң çoğsunu özünün maşallah otqa ırgıtkanı, balalı bolgondan keyin үй бүлө bala çakasın, egin ösbөгөн жерге таштап кеткени, andan keyin biraz çoğayıp kalgandan keyin anı muzdaganга buyruk bергeni, ya anın arasında kança degen toskolduk, kança degen zalim badışalarga jolukkany, kıskası gelip uşunça kança Allah Taalam sınavlarda ötkөрgөн bolsa, bardın ötkörgönden keyin Allah aytты: "Inni ja'iluka lin-nasi imama." İbrahim, men seni бүткүл мына адамдардын баарына имам, жетекчи, башчы кылам деп. Ошон үчүн карасаңыз, жөөттөр дагы Ибрахим пайгамбар дегенде, христиандар дагы Ибрахим пайгамбар дегенде, мусулмандар дагы Ибрахим пайгамбар. Ошон үчүн Абрамийский учение деп коет, Абрамийский писание деп коет на Ибрахим пайгамбардын. Алар эми Куранда айтышат, жөөттөр жөөт болгон деп айтса, христиандар христиан, мушриктер талашат, жо Ибрахим мушрик болгон деп. Allah Teala aytat: "Ma kana İbrahim Yahudiye ve la Nasraniye velakin kana Muslima hanife ve ma kana minel müşrikin." İbrahim peygamber jööt dagı mesele, Hristiyan da mesele, müşriklerden da mesele. Bol musulman hanif dep toora emes jolgo meyil bolboy, burulbay, tüp düz turgan mına uşunday adam ele deyt. Emi Kaaba'nı kurdu. Kaaba'nın üstünde Baytul Mamur degen var toğandar. Mına uşuk bizden Kaaba'mızın üstünde 7. asmanda Baytul Mamur, periştelerden Kaaba'sı var. Oşol yerden taşırgıtsanız Kaaba'nın üstünü öçüyor degen de. Kaaba'nın tarihini karağınız, kartadan görseniz, жердин borborunda gindigi. Жердин gindigi mına Kaaba toğandar. Emi uşu Kaaba'da Allah Subhanahu wa Ta'ala. Üstünde periştelerden Kaaba'sı var, kıblası var. Al jerde bir günde hadiste gelet 70.000 perişte tavafladı eken, anın gezegi kıyamat günge çeyin gelbeydi eken. Gün sayın 70.000 perişte tavaf kılat. Tavaf degeni şu tegerenip. Allah Ta'ala'nın ibadatı, sıyı, hurmatı 70.000 perişte. Anın gezegi kıyamat günge çeyin keyin gelbeydi. Bugün tavaf kıldı, boldu, büttü. Periştege bir ele jol tavaf kılgan ursa degen de. 70.000 gün sayın. Bul alam jaralgandan beri elesetseniz kança perişte. Gün sayın. Allahu akbar. Anın al jerde Hajarul Aswad dep koyot. Kara taş bar. Eldin bardygy oşol Kaaba'nın tübünde oşol jerge barıp öbeyin. Oşonu garmayın dep ele talpa bolup kalışat, mınday görseňizler gerek. Oşo kara taş özü beyişten düşkön appak yakut bolçu bu. Appak uşunday nurlu, adamlardın günölörün sebebine kara bolup kalgan. Bu beyişten düşkön taş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşonu öpkön, oşon üçün ümmetine dağı öpkönge ruhsat berilgen de. Umar radıyallahu anh aytkanda, Hajarul Aswad, sen taşsın. Senden payda ziyan yok. Peygamber seni öpkön eken, oşon üçün sünnetke layık men da öp koyup atam de. Sıy menen. Bizde bugün dağı oşunday, egerde mümkünçülük bolsa, biröөнү türtüp, biröөнү dağı basmırlap barbay, jaşnakay adep anda meyli. Öp koysa olur. Atak başka biröөлөр türtüp barsa, anda ruhsat yok da. Uzaktan ele Bismillah Allahu Akbar dep koyganыңыз oşo öpkөнгө aylar.
Эртеге кыямат күнү бул Хажар Асвад сүйлөйт туугандар. Ким өпкөн болсо, ким салам берген болсо, ким колун тийгизген болсо, кыямат күнү шафаатка өтөт. Я Алла, мен шафаатымды кабыл кыл. Ушулар келип туруп мага зияратка келген дейт. Жөнөкөй эмес ошо Хажар Асвад бүгүнкү күндө харам деп коебуз. Харам деген мындай да, хил, харам, Кааба, Хажар Асвад деп коет. Бүтүл аалам мындай. Аалам чымда картаны көрсөңүзчү. Ошол жерден да хил деп коебуз. Бери жакыныраак келесиз, баягы миқат деп коет го, билесиздерби миқат дегендерди. Мисалы, Мадинага барганда Зул-Хулайфа деген жерден ихрам ойлой байлап туруп, анан өтөсүз да, ихрамсыз өтүп алсаңыз штраф болот. А жерде сөзсүз кийинип өтүш керек мисалы. Елем кыскасы айтканда бир топ жери бар да. Ошо чегарасы бар өзүнчү. Ошол жерден эми менен самолет менен баратсаңыз дагы ошол жерден өтүп атканда самолеттогу летчиктер жарыя кылат. Биз эмеден келип калдык азыр, миқатка келип калдык, ихрамыңарды байлап алгыла дейт. Байлап аласыз, ошол жерден анан өтүп кетесиз. Ага чейин деле байлап коет мисалы. Турциядан Жиддага учкандар, Дубайдан Жиддага учкандар, Дубайдан Турциядан эле байлап алышат. Эмне үчүн? Жидда миқаттын ичинде да. Мадинага учкандар байлабайт. Эмне үчүн? Мадина миқаттын сыртында. Мекке менен Мадина 450 километр. Жидда менен Мекке боло турган болсо 80 километр. Жакында, түшүндүңүздөрбү? Ошончо бай границадан ихрамсыз өтүп калбаш үчүн айтылат да. Муну хил деп коет. Эми анын ичине киргенде харам дегени бар. Харам. Харам дегени ушул Меккеге кире бериште, Меккеден кире бериште четине граница бар. Ба 4 тарабында, Меккенин 4 тарабынан харам деген өзү чектер бар. Бидаяты харам, нихаяты харам, башталышы, бүтүшү деп жазып коет. Ошонун ичи 100 миңден да соо. Сырты 1, ичи 100 миң да. Түшүндүңүзбү? Бул жакта окусаңыз намазыңызчы, бул жакта сыртында, харамды сыртында окуй турган болсоңуз, намазыңыз 1 соо боласыз. Кыргызстанда окугандай эле да. Кыргызстанда окугандай эле. Мисалы ошо Меккеден Жиддадан Меккеге баратканда, айтып коем, 80 километрдей. Бир 20 километрдей калганда ошо харам башталат да, бул менен. 20 километр калганда харам башталат. Ошо нар жагынан тутуп ороза кармасаңыз 100 миңге барабар. Бияктан турсаңыз бирөөгө барабар. Нар жакка өтүп туруп садака берсеңиз 100 миңге, бер жактан садака берсеңиз бирөө. Нар жакка өтүп харамдын ичинде дуа кылсаңыз, бир дуаңыз 100 миңге барабар. 100 миң жол дуа кылганга барабар. Бир сыртта болуп калсаңыз бир да. Бүткүл дүйнө. Ошол алымдардын айтуусуна караганда ошол чекти ким айтты ага? Бүгүнкү күндө пайгамбарыбыз чекти айтып койгон. Андан кийин Саудия Арабия падышачылыгы ошо чекке көңүл буруп, бүт ошол немесинен белгилерди коюп койгон, таштарды коюп койгон. Ал алымдардын айтуусунда баягы бейиштен түшкөндө кара таш болгон го, мурда ак таш эле го. Ак якут. Түшкөндө ошо нурлуу болгон да. Нуру кайсы жерге чейин жазылган болсо, жайылган болсочу, ошол жер харам болуп калган да. Ошол жердин сообу 100 миңден. Андан сырткары 1, ичи 100 миң. Мынакей. Ошол харам. Ошон үчүн жөнөкөй эмес, ушундай улуу, касиеттүү, берекелүү, аман Алла Таала ушундай хидаятын төккөн, чачкан жер. Алла Таала акыркы пайгамбарды ошол жерде жаратты да. Ошо Меккеден пайгамбарыбыз Меккеден төрөлдү. Болбосо бардык пайгамбарлар ажылыкка келген, бардыгы Каабага зияратына келген, бардыгы ошол жерде дуа кылышкан. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерде төрөлгөн. Ибрахим пайгамбар бана ашрафал масажид фи ашрафил буқа фи вадин гайри зар. Ибрахим пайгамбар эгин өспөгөн өрөөнгө келип туруп Алла Тааланын эң жакшы көргөн шарапаттуу мечити мынакей салды да. Ашрафил масажид, мечиттердин эң шарапаттуу бактылуу улуусу кайсы? Кааба. Ошону эң жердин ыйык, улуу ыйык жерине салды, Меккеде салды да. Ким салды? Ибрахим пайгамбар салды. Ибрахим пайгамбар салды. Болгондо дагы дуа кылган Ибрахим пайгамбар. Ушул жерге береке болсун, ушул жерде тынчтык, аман болсун деп. Авалам нумаккин лахум хараман амина юджба илейхи тамарату кулли шей ризкан мин ладунна. Аллаху акбар. Алла субханаху ва таала айтат, эмне биз аларга тура турган жай кылып, тамкин берип, амандык ушундай жай шаарыл. Кур'анда Алла Таала баладул амин деп, аман шаарына деп антышкен го.
ваттин ваззайтун ва тури синин ва хадал баладил амин. Мынакей ошо аман шаарда Алла субханаху ва таала Меккени ошо аман шаар. Ал жерде көп учкан чымчыкты өлтүрсөңүз болбойт, чөптөрүн жулсаңыз болбойт. Ал жерде сооп кандай көп болсо, күнөө да ошончолук көп. Билесизби? Мындай да, азыр бул жерде туруп алып бирөөгө жаман ниет кылсаңызчы, күнөө жазылбайт сизгечи. Бирок харамдын границасына кирип жаман ниет кылсаңыз, күнөө жазылат. Жаман ниет кылсаңыз, күнөө жазылат. А жамандык болсо канча? Ошон үчүн кээ бир сахабалар талеп илим окуучуларын тарбия кылганда ошо харамдын эмесинде ура турган болсо, границадан чыгып туруп урат экен. Чай сабак берсе, границанын ичине киргизип алып сабак берет экен. Чтобы баягы тентектиден кичине катыраак урганын ордуна акырыныраак урганга катыраак уруп койсо, бул жагда чатак да. Мынакей. Анан эмне дейт? Южба илейхи тамараты кулли шей. Бардык дүйнөдө канча мөмө болсочу, ошо мөмө жемиштердин бардыгы тартылып харамга келет. Рызык Алла Тааланын тарабынан. Рызкан милладунна, биздин тарабыбыздан рызык. Бардыгы бар да, Алла Таала ушундай кылып койгон. Эч бир өсүмдүк өспөгөн, мөмө жемиш өспөгөн жерге Алла Таала бүткүл дүйнөнүн мөмөсүн топтоп койгон. Мынакей. Биздеги азыркы мисалы өспөгөн немелер ошол жерде турат. Дарбызга оны свежийин ошол жерден көрөсүң. Бардыгы, короче. Аллаху акбар. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Biz İbrahim peygamberga belek kılıp verdik, İshak'tı, Yakup'tu, kullan hadayna, her birine hidayet verdik. Ve Nuhan hadayna min qabl. Bundan burada Nuh peygamberga hidayet vergeymiz. Ve min durriyatihi Davud ve Süleyman ve Ayyub ve Yusuf ve Musa ve Harun ve kedalike nedzil muhsinin. Cana İbrahim peygamberden balasından İshak, Yakup ketmedi mi? Andan keyin Davud peygamberdi, Süleyman peygamberdi, Ayyub peygamberdi, Yusuf peygamberdi, Musa peygamberdi, Harun peygamberdi. Bardığın mınaki İshak peygamberdi urpağından çıkardı da. Uşu ulu peygamberlerden bardығы İshak peygamberdi urpaqlardan çıktı. Mına uşuntip biz жақшы iş kıluvchilardan ақысын beremiz. Ve Zakariya ve Yahya ve İsa ve İlyas kullu minas salihin. Bu şu menene toxtatqan жоқ. Zakariya peygamberdağı, Yahya peygamberdağı, İsa peygamberdağı, İlyas peygamberdağı. Uşulardan bardığın Allah Taala berek kılıp uşul İshak peygamberinin urpağından çıkara verdi de. Vardı salihten. Ve İsmail, ve Yasa, ve Yunus, ve Lut. İsmail peygamber, bu İbrahim peygamberдің balası. Yasa peygamber, Yunus peygamber, Lut peygamber. Bunlardan bardığı. Mınake tuğanlar, uşunçal peygamberlardı atı atalğanı, atı atalbağanı. Kur'an'da Allah Teala aytadi, gebir peygamberдің kıssalarını sana biz ayttık ey Muhammed. Gebirlerini aytkan jokpuz deydi. Misal Kur'an-ı Kerim'de 24-25 peygamberдің uşu kıssaları aytılınıp, бирок канча деген пайгамбарлар өтүп атат, алардыкы айтылган эмес. Бухари шарифте бир риваят келет, Ибн Аббас радıyallahu anhu'dan риваят. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوض الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوض بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيء tonin ve hammetin ve min kulli aynin lammetin degen dua. İbn Abbas rivayet kılıp atat radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan menen Hüseyin neverelerin dem salat eken de alargaç ballarga dem salıp жүрүш керек. Gede ataylap mes jöndön ele göz tiyip kala öret. Ataylabay. Atanın dele, enenин dele göz tiyip kala öret. Balaсын көп жақшы көріп, көп таң қалып, көп еркелетіп, инсан, кейбірлер ғой, дұшмандар еме мисалы, алар дағы бар, дос дағы бар, қандай болбасын. Ошон үчүн, эгерде Кудай сактасын, көз неме болуп калса, бирөөгө сиз неме болуп калсаңыз, ага береке болсун деп дуа кылыш керек. Баракалла. Ла хаула ла куввата илля билля, машаалла деген сөздөрдү айтыпчы. Кандай болбосун, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan menen Hüseyin radıyallahu anhuma'ga dem salat ele, anan aytat ele. Mınake. Sizler ekoğorunu ataňar, kanday mana İsmail İshak'a dem salganday dep, İsmail men İshak'a İbrahim peygamber dem salat ele, Peygamber Muhammed aleyhisselam dağı dem salat ele. Şu sözler menen. Qaysi? A'udu bi kalimatillahi tammati. Degeni men Allah Taala'dan pana tileymin.
бардык сөздөрү менен деген сөз. Эмнеден десе, мин кулли шайтанин ва хамматин, бардык шайтандан жана бардык зыян бере турган, гыбыр эткен жандык немелерден, жаныбарлардан. Ушулардын бардыгы жылан, башкасы ушунун бардыгынан жана ва мин кулли айн ламматин дегени жана ар бир ушу жаман көздөн маламат алып келе турган ушу көздөн. Демек көз тийүү бар да. Ала айну хаккун деген да. Демек ушинтип балдарга дем салып турушубуз керек экен. Я Алла деп Алла Тааланын бардык сөзү менен депчи. Да бир окуя бар эми Ибрахим пайгамбардын ал окуясын оюмча кийинки сабакта кылабыз го дейм, суроолорго өтөйлү. Ибрахим пайгамбар Алла Тааладан сураган эле, кантип тирилтесин өлгөндөн кийин адамдарды депчи. Вайдыкар Ибрахим Робби арини кейфе тухил маута. Кантип өлгөн өлүктөрдү кантип тирилтесин деп Ибрахим пайгамбарга Алла Таала айтты: "Авалам ту'мин, ишенбейсиңби сени?" Десе, "Бала, кала бала, ишенем. Валакин ятмаинна калби." Бирок жүрөгүм дагы ушундай бир бейпил таап, мен ишенип эле турам билимим. Мен кандай ишенип турам? Көрбөстөн ишенип турам. Эми көрүп дагы ишенип кое берейин дагы депчи. Көргүсү келди да. Бирок Алла субханаху ва таала айтты: "Андай болсо деди, сен 4 канаттууну алгын" деди. 4 канаттууну алды. Кандай канаттуу экени эми ал ачык айткан эмес, Куран хадисте канаттууну айтылат. Кандай канаттуу ал? Көгүчкөнбү, кекиликпи, чымчыкпы, кыскасы 4 канаттууну алып, аны 4-өн тең мууздап, башын мондай кылып, этин аралаштырып, жиликтерин бардыгын кескилеп, 4-өн аяк аралаштырып туруп, эми 4кө кайра бөлүп, 4 тоого алып барып коюп туруп, эми чакыргын дейт. Чакырса бардыгы баягы бул сөөгү, бул эти, бул териси, бул өзүнүн эмеси, парысы, бардыгы башы бирден 4 кайра учуп келип атпайт. Алла Тааланын кандай тирилткенин өзү көрсөтүп мына кудуретин. Бул да мына Курани Каримдин Алла ушундай кудуретин көрсөтүп неме кылганы. Суроолорго өтөлү. Мен базарда кийим сатам. Аялыма жардам берип, мен базарга чыгат боло. Мен менен базарга чыгат болобу дейт. Болот. Эгер аялы күйөөсү экөө тең эле бирге болуп чогуу иштешсе, жакшы болот кайра жардам берип. Бирок өзүнчө эми жакшы эмес да. Өткөндө сиздерге айтканбыз, күйөөсү башка жакта, аялы башка жакта, бала чакасы башка жакта, фитнанын доору. Исламда уяттуулук, тазалык, үй бүлөлүк, анан булардын өтө бардыгына маани берген дагы, анан ошого эрежелерди айткан да. Ошон үчүн исламдагы эрежелерди жөнөкөй эле деп ойлобош керек туугандар, өтө маанилүү. Тарика деген илим жөнүндө айтып бересизби? Мурда сахабалардын касиети болгон, бардык нерсени сурап кылчу дейт, ошол туурабы? Тарика деген жол деген сөз. Тарика деген жол. Кайсы жол дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жолу. Пайгамбарыбыз 23 жылда Куран түшкөндө жашоонун бир жолун көрсөттү. Ал нурлуу жол, бактылуу жол, берекелүү жол. Ошон үчүн Курани Каримде аят бар. Аллади халакал маут вал хаят лияблуакум айюкум ахсану амала. Жараткан Аллахны тааный турган болсоңор, тааныгыла, ал ушундай зат. Ал өлүмдү жаратты бу дүйнөдө, жашоону жаратты ахиретте. Өлүм, жашоо экөө тең жаратылган. Махлук, жаратуучу Алла. Эмне үчүн силерди сынаш үчүн? Эмнеде сынайт? Лияблуакум айюкум ахсану амала. Амалда сынайт экен. Эң чырайлуу амал кимиңер кыласыңар? Эң кооз, эң жакшы амалды кимиңер кыласыңар? Ушуга сыноо экен да. Силер эң сулууңар ким? Эң кооз үй ким салат? Эң чырайлуу машина ким айдайт? Эң чырайлуу көйнөк ким кийет? Ал жөндө эмес экен сыноо. Сыноо амалда экен. Үй салганда, кийим кийгенде, тамак ичкенде, өң түстө эмес экен. Сыноого Алла Таалам бирөөгө кара, бирөөгө ак, ар кандай Алла Таалам өң түс берди. Ар кандай ден соолук, ар кандай мүмкүнчүлүк дүйнөнүн ырыскысын берди. Бирок сыноо амалда.
Ушу ахсану амаланы айтат асвабаху ва яни ахласаху деп айтат. Асвабаху дегени демек амалга эки нерсе керек экен тугандар. Ихластуулук керек экен, андан кийин тууралык керек экен. Амал качан туура болот? Качан тарика туура болсо. Тарика деген сөз ушу. Качан биздин амалыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө ылайыктуу болсо, ошондо туура болот экен да. Бул бир. Экинчиси ихластуулук. Эгерде биздин кылган амалыбыз пайгамбарыбыздын көрсөтүп кеткен жолуна, тарикасына туура келип, сүннөтүнө туура келип, бирок ихластуулук болбосо, буга эч нерсе жок. Ихластуулук бар, калыстык бар, ихластуулук бар. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сүннөтүнө туура келбесе, бул да эч нерсе жок да. Демек эки шарт ар бир амалдын Алланын алдында кабыл болуш үчүн эки нерсе керек экен. Орозоңуз кабыл болуш үчүн эки нерсе керек. Намазыңыз кабыл болуш үчүн эки нерсе керек. Кайрымдуулугуңуз кабыл болуш үчүн эки нерсе керек. Маркумду узатканыңыз кандай гана амал болбосун сизден бизден акча табасызбы, акча сарптайсызбы, муну кабыл болушуна канча нерсе керек экен? Эки нерсе керек турган. Биринчиси пайгамбарыбыздын көрсөткөн жол жобосуна туура келиш керек. Биз намаз окусак да пайгамбарыбыз айткандай окуйлу да. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сени намазда даратсыз болбойт деп койду, мен боло берет, мен андай өтпөйт да биздики. Жоксо пайгамбарыбыз кыбланы карап окулат, жок мен бул жакты карап окусам болбой калбайбы анда намаз. Пайгамбарыбыз мисалы рүкү кылган, мен рүкү кылбай эле, мен сажда эле кылгам, анан көрүп экинин ордуна мен 4 сажда кылам. Болбойт намазым. Багымдатка келип алып айтып атасың, жок деди. Мен деди ушу 2 рекет окуганын ордуна 1 рекет кошуп 3 рекет кылып коеюн. Сообу көбүрөөк болот десе болобу? Эмне үчүн болот? Пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолуна, тарикасына туура келбей калды, ошон үчүн болгон жок. Экинчиси ихлас. Тарика деген мааниси ошол. Ата-эне баланы кечке уруша берсе кандай болот дейт. Жакшы болбойт эми, кечке уруша берсе ал өздөрү деле эме болот дейт. Баланы көп урушуу эмес, көбүрөөк насаат жана биз өзүбүз амал түрүндө көрсөтүп, анан аз урушуш керек болду. Биздин жердин документи жок болчу, ата-энем жокто кошунабыз өзүнө каттатып алган. Азырга чейин тынчтык жок дейт. Тугандар, мындай баарыбыздынчы адамдын тили алдашы мүмкүн, бирок жүрөгү алдабайт. Жүрөгүңүздөн сурасаңыз точносын айтат. Чындыгын айтат. Ошол кошунаныкыбы же силердикиби эми биз билбейбиз берде, кимдики болсо дагы. Бирок экөөнүн бирөөсүнүкү да экөөнүкү тең эмес. Бирөө акыйкатта, бирөө туура эмес. Эми ким акыйкатта болсо соо болот, ага береке болот. Дүйнөдө да ахиретте да жакшылык болот. Акыйкатта эмес болсо жөнөкөй зулумдук кылган үчүн чоң күнөө табат. Курбандык чалган күнү союп берген балдар 350 сомго сое турган малды 700 сомдон союшат. Ушул туурабы? Эчтеке эмес. Кээ бир учурларда, даже биз Меккеге барганыбызда деле, биринчи барсаңыз такси риал менен 2 риал, 5 риалга алып барат. Ажылык жакындап калгандыр, ошол эле жерге 50 риалдан барасың. 10 эсе кымбаттап кетет. Болбосо сен жөлөп ала бер эгерде каалабасаң. Ошон үчүн өзү курмандыкты сүннөт боюнча адам өз колу менен чалыш керек. Эркектер сүннөт боюнча өз колу менен. Эгерде чала албасаңыз эчтеке эмес. Анда башка бирөөнү алып келип, чалдырыңыз дагы, алганча десе ошого чыдаңыз да. Бул эчтенсе эмес. Менин 12 бир тууганым бар. Бирок баары тең менин жакшылыгымды бирлишкен жок дейт. Билишкен жок. Кайра тескерисинче жамандык менен кайтарышты. Мен эч нерсе дебедим. Азыр катташпайм. Эми эмне кылышым керек? Катташысың керек. Мындай да туугандар, биз жакшылык кылсак, Алла үчүн жакшылык кылайлы. Дайыма айтабыз. Ушулдан мага жакшылык келсин деп кылбаңыз. Бул кыйналасыз, чын айтайын да. Себеп адам баласы жакшылыгыңызды баалабайт, чын айтайын. Кадырлабайт, билбейт, баалаган өтө аз. Кадырлаган акылдуу адамдар болот. Көбү байкабай деле эме кылбай коет. Сиздин кылган мээнетиңизди баалабай коет. Сиз Алла үчүн кылсаңыз эч өкүнбөйсүз. Жок.
эгер ушуну өз наам үчүн кылсаңыз, же ушу мени салам айтсын, же ушу мага жакшылыкты күтүп кылсаңыз, анда кылбай койсо сиз капа болосуз да жүрөгүңүз ооруйт. Ошон үчүн биз ушунча үйрөнөлү. Биринчиден жакшылык кылайлы, экинчиден жакшылык кылганда Алла үчүн кылайлы. Андан күтпөйлү, андан жакшылык күтпөйлү. Андан жакшылык күтпөйлү. Ал билип кылып калса өзүнө жакшы. Машаалла. Акылдуу адам, ага да сооп керек. Шариатты түшүнгөн адам. Пайгамбарыбыз айткан, жакшылыкты жакшылык менен кайтарыла деген. Анан кийин экинчиси мындай да. Жакшылык кылганда жөнөкөй адамга жакшылык кылсаңыз бир сооп, тууганга жакшылык кылсаңыз эки сооп болот. Тууганга жакшылык кылсаңыз эки сооп болот. Эмне үчүн? Жакшылык кылгандын сообы, тууганчылыкты бекемдөөнүн сообы өзүнчө болот. Ошон үчүн өзгөчө туугандарга жакшылык кылганда сиз вообще үмүт кылбаңыз. Мен бул тууганга азыр тоюна мындан алып келдим, жаназасына келдим, ооруп атканда келдим. Эми мен тоюма келеби? Мен жаназама келеби? Мен ооруп атканда келеби? Аны үмүт кылбай кылыңыз. Биз мойнубузга буйрулган экенбиз, Алла буйруптур, пайгамбарыбыз буйруптур. Бол, ошон үчүн кылып атам депчи. Ошого сооп берилет. Эркек балдарыңдын кимисин өзүң менен үйдө калтырып жашасаң дейсиң, мураскар болот дейт. Туугандар мындай. Мурас маселесиндечи кимди калтырып жашайсызбы? Кетирип бересизби? Сизге күйүмдүүбү? Же болсо сиз менен урушуп кеткенби? Бардыгы мураскор болот. Мурастын үлүшүнөн эч кимди сиз кур калтыра албайсыз. Жакшы балаңызга дагы, жаман балаңызга дагы. Жакшы кызыңызга дагы, жаман кызыңызга дагы. Бардыгы мураста тең болар. Бул ушундай. Аны бөлө албайсыз. Алардын акысын Алла Таала Кур'анда өзү бекитип койгон. Канча жинди болсо дагы, намаз окуса да, бале болсо дагы, ошонун акысы ушул. Алыш керек. Иттин этин дарылыкка жесе болобу дейт. Болбойт. Биринчиден билип алайлы туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Алла Таала арам нерселерге шыпа койгон эмес. Болду. Кашкылаттын этин жейт, аюн этин жейт, карышкырдын этин жейт, иттикин жейт да, балекеттин бардыгында. Булардын бардыгы арам нерселерде шыпа жок. Однозначно шыпа жок болду. Бул кескин түрдө айтайын, арам нерселерде шыпа жок. Зарурат деп коет. Арамдан дарыланып таптакыр дары таппай калганда, эми бир эле ушу чарасы калды. Бир эле жолу калды. Только арам, башка жолу жок. Ошол учурда гана зарылчылыкка шарият уруксат берет. Анда дагы профессионал врачтар айтсын, ушудан гана табышың мүмкүн, болбосо сен өлөсүн депчи. Ошол учурда шарият эми жан сакташ үчүн мейли деп арамга уруксат берет. Арамга сразу эле келе кой деп эле эшигин ача койбойт арамды. Ушуну туура түшүнүш керек турган. Адалдан издеш керек. Ит арам. Нажасул айн. Чочкодон кийин экинчи орунда турат ит. Ошон үчүн иттин шари исламда алгач иттин мисалы шилекейи суу ичип жеп кое турган болсо, ал идишти 7 жолу тазалатчу. 7 жол, 3 жолу тазалайбыз го кийин азыр, Мурда 7 жолу тазалатчу. Албетте иттин териси ашат го. Ашатып койсо ал адал. Тумак кийип элек мурда иттин терисинен запошка ашатып койсо адал. Чочконуку ашаткан чакта да адал эмес да. Айырмасы бар. Менин кайненемдин 4 баласы бар. 2 уул зор баласыга үлүш бөлүп бербейм деген, ошого кандай болот дейт. Эми учурда тирүү учурунда буга берем, буга бербейм дей турган болсо, анын акысы мисалы. Мен мына балама берем, бул балама бербейм деп айта турган болсо, албетте адилетсиздик болуп калат. Туура. Бирок өлгөндөн кийин мен мынаныкым ал андай кыла албайт. Мурас бардыгына тең кетет ал. Каалайсың, каалабайсың, баары айткандай бардыгына тең кетет ал. Биздин кошунабыз биз баскан жерге кирдин суусун, мусорларын төгөт. Эмне кылсак, эмне кылабыз, айтсак түшүнбөйт дейт. Теңелбеш керек биринчиденчи. Экинчиден ошол качан мусор төксө, кирдин суусун төксө, колдон келсе үйдөн бир нан, алма да үйдө эмне бар? Ошону берип бериш керек үйүнө акыры.
Сіздердің жеріңерге төгіп атабы, сіздер жамандық қылғанға жақшылық менен, ашқы мененге, сіздер ташмен ұрғанға аш менен. Ошол да түшініп қалады, Құда қаласа. Анан дуа кылып тургула, учуру келгенде акырын айтып койгула, мындай ушундай кылбаңыз депчи. Бирок эч качан конфликтке барбаш керек болганда. Ошол жерде тазалап кое бериңиз, сизден эч нерсе кетпейт. Бирок конфликтке барбаңыз. Ал капа болбоңуз го, ал айвандыгын көрсөттүбү? Сиз адамгерчилигиңизди көрсөтүп коюңуз. Ага сиз теңелбеңиз бирден. Бирок ага бул сөздү сиз айтпаңыз, андай болсо дагы күчөшү мүмкүн. Мүрзөгө улактын этин көмүп, аруактар ыраазы болсун деген туурабы? Акем бир маркумдун өлүгүн көрүп коркуп калган экен. Жок, андай болбойт. Мүрзөгө улактын этин көмүп деп алар жок. Улак Алла Таалам адал кылып берген, аны жеш үчүн берген. Өлтүрүп таштап коюп, ал исрап. Бир жерге көмүп коюп исрап, бул арам болот бул туган. Анан көрөк, алхамдулилlah, Куран окусак сообу жетет. Кан чыгарып курбанчылыктын сообун багыштап койсоңуз болот. Эгерде өлүк көрүп коркуп калган болсо, өзүнө дем салдырсын. Вообще-то өлүк көрүп жүрүш керек. Өлүк көргөндөн коркпош керек. Өлүм бул акыйкат. Ар бирибиздин башыбызда бар. Өлүмдү эстөө ибадат. Өлүктү көрүү насаат. Өлүктү көмүп жүрүш керек, көр казып жүрүш керек, жууганга кириш керек коркпой. Бул сизге мындай 2 саат баян кылып атабыз го. 2 секундта сизге ушу баянды түшүндүрүп берет да. 2 секундта түшүндүрө турган тили жок баян ошол. Болгондо да укмуш түшүндүрүп берип коет. Эч сөздүн кереги жок, кооз сөздүн кереги жок, уйкаштырып сүйлөгөндүн кереги жок. Hazreti Umar разияллаху анху айткан сөзү бар, өлүмдөн өткөн насаат жок дейт да. Насаат кааласаң өлүм дейт, өлүмдөн өткөн насаат жок экен да. Ошон үчүн туугандар, ал өлүм акыйкат бар нерсе. Албетте өзүңүзгө дем салып алыңыз. Жаш балдарды киргизбейгиле, бирок жаш бала дема коркуп калат. Ошон үчүн биз айтат, көзүн жаап койгула дейт, эгин жаап койгула дейт. Көз ачык бойдон калат, эми көзүнчө өлүмдү көз сопровождать этет да. Ошондо ачылып калат. Чыккандачы, о путтан чыкпайт, аяктан чыкпайт. Могул жерден чыгат. Жан чыкканда. Пут муздап келет мондайнан. Кол пут муздап келип туруп, мына жерден чыгат. Ошон үчүн көз ошондо чекчейип калган. Ошо бисмилла бисмилла деп ошо учурунда акырын көзүн жууп коюш керек. Эгин ачылып калган жаап коюш керек. Колдор карышып калбасын деп мындай кылып туруп байлап коет. Эртеге жууганда оңойраак болсун да, путтар катып калат да, мындай болупчу. Ошон үчүн путтун бармактарын мындай кылып берип коет. Тү, чочулабаш керек. Өзүңүзгө ихлас фалак насты окуп коюңуз, болду. Өлүк жууга киргенсизби, жакшынакай жуугандан кийин гусул кылып алыңыз. Мустахап болот. Өзүңүз жуунуп алыңыз деген сөзү. Өлүктүн бир айыбын көрүп калсаңыз, ушунча суроо эме келип калды, бир жолу айтып коеюн. Өлүктүн айыбын көрүп калсаңыз, эч кимге айтпаңыз, сыртка чыгып айтпаңыз. Жууп атканда бир айыбын көрүп кала турган болсо, уяттуу жерлерине чүпүрөк жаап коет, калгандарын жууй бересиңер, ал жерге акырын суу куюп коет. Уяттуу жерлерин неме алып. Эркек эркекти жуйт, аял аялды жуйт болду. Акырын этияттап мындай кылып, кадимкидей неме кылып. Жылымылык суу менен. Аллаху акбар. Аллага дуа кылайлы, я Алла, биздин жаныбызды алып атканда райым көзүң карашың менен карады. Бизге райым кылгын. Бизди жууп атканда райым кылгын. Бизге кепин кийгизип атканда райым кылгын. Бизге жаназа окулуп атканда райым кылгын. Я Алла, мени кабырга койгондо райым кылгын. Мага сурак, периштелер келип сурай турган учурда райым кылгын мага. Дуа кылыш керек. Мына кыргызча эле дуа кылгын. Бизге эмес, мага деп элечи аны. А бул башка нерсе. Өтө тарбиялуу мааниси көп. Охо, терең философиясы бар мунунчу. Пайгамбарыбыз бир эле сөз менен айтып койду го, Ибн Умар радияллаху анху айтат, Мединада 10 киши менен ансарлык мединалыктар экен да. Ошонун арасында мен дагы бар элем дейт, пайгамбарыбызга барып калдык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ошо мединалык бирөө сурады дейт. Ошо эми ансарлык бирөө сурап калды. Я Расулаллах деди, караңыз. Алар ушу барганда бир нерсени пайдаланайлы, бир туура суроо берели деп барышат эле. О суроо бергенде суроо берди, арасынан бирөөсү. Ман акиясун нас деди. Адамдардын эң акылдуусу ким деди.
Кара, суроону караңыз. Oman ahzamun nas, adamlardan en estüsü kim dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kal, cevap vergenin qarаңыз. Aktaruhum zikran lil maut ve aktaruhum isti'dadan lil maut. Alardın kimisi gövrök ölümdü estese, kimisi gövrök ölümge dayardık görse, ölümdü gövrök estese, muna oşolor ulaikel akyas, akıldılar dedi. En akıldı, bizim aramızda en akıldığız, en ölümdü köp estegen, ölümge köp dayardık görgen eken. Muna oşolor dedi. Ulaikel akyas dedi. Dahabu bi şarafati dünya ve karamatil ahira. Allar dünyanın dağı baktısın şarapatını alıp ketdi. Ahirettin dağı sıy hurmatını alıp ketdi deydi. Kimdir? Ölümdü köp estegenler, ölümge köp dayardık görgen. Ошон үчүн мындай өлүм неме болуп калганда аны чочулап неме болбош керек. Албетте жаш балдарга неме кылбагыла, а так иншалла балдар кичине аралашып жүрүшүбүз керек. Көр казыш керек сөз. Кириш керек көргө. Кирип, казып, койгонду үйрөнүш керек. Сен азыр өлүк көрбөсөң, өлүк койгонду билбесең, анан жаназанда үйрөнүш керек. Талат түстө болуп калат. Жаныңда досуң өлүп калса, аны сен кантип узатасың аны? Аны ким көмөт? Бир капыр келип көмөбү. Же анау неде каршкырларга жем кылып бересиңби? Көмүш керек да. Аны узатканды шариятта алхамдулилла кандай тирүүсүндө урмат сыйга, өлгөндөн кийин да урмат сыйга биздин динибиз ушундай. Тирүү адамды кандай сыйласа, өлүктөр да ошондой сыйлайт. Ошон үчүн айтабыз дайыма өтүп кеткен өлүктөргө сыйынбайбыз, сыйлайбыз. Meyli manasata olsun. Biz sıyınmayız, sıylayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turatlı. Bir canaza ötüp aratkanken ordudan tora kaldı. Sahabalar aytdı, ya Resulullah bu cööt. Cööt çürüs ne? Kapır. Cööttün canazası dedi. Peygamberimiz oşonu o tirүү emes, ölüktü urmatlap ordudan durdu. Peygamber sallallahu aytdı, ne? Can emes mi dedi? Adam emes mi dedi? Cööt bolsa uyuştu. Adam emes mi dedi? Elestетип көрүңүз. Müslüman emes. Din ölügüne Peygamberimiz turup sый көрсөтүp ölüktü uzatып атат. Müslüman bolсочу, тирүү кезде болсочу, канчалык урмат сыйга. Просто биз динибизден кабарсызбыз, капа болбогула. Биз динибизди карманып жашайын дегенге ниетибиз, аракетибиз жок. Болбосо дин деген кандай гана керемет. Кандай деген бакыт бул. Biz ошончолук аксап, таякта калып кеттик да. Болбосо биздин жашообуз таптакыр башкача болмок. Аллаху акбар. Өлүмдү эстегенге, көп эстеп турган адамга өлүм тез келип калбайт. Эч качан тез келбейт. Өлүмдү эстесең, эстей берсең келип калат. Көбүлөр ушунча да, өлүмдү эстебеш керек. Эртерээк өлүп калып жүрбө депчи. Эртерээк өлбөйсүң, эч качан өлбөйсүң. Sen erterek ölüm dep hareket kılsan da ölübes. Men Karachi'deki bir okuyana aytып bereyim. Pakistanda Karachi деген шаар var. 20 milyon kişi yaşaydı. Biri ошо жашоодон тажап кетип, өзүн 5-чи этаждан секирип, өлтүрөм деп, астынан өтүп бараткан бир кишинин үстүнө түшүп калып, ал өлүп калып, бул өлбөй калып. Өлүм биздин колубузда эмес. Аны өлтүрүп алып, чочуп кетип, нар жака жүгүрүп барып, машина уруп кетип, анан өлүп өзү. Качан? Кайерде өлө турганын Алла билет, Алла Таала өзү кылат. Эч ким билбейт. Канча адам выступление сүйлөп атып, баян айтып атып өлгөндөр бар, хутба айтып атып өлгөндөр бар, намаз окуп атып өлгөндөр бар. Тансага түшүп, ырдап атып бактысыз өлгөндөр бар. Мейли, Алланы эстеп атып өлгөн өтө чоң бакыт. Бирок Кудай сактасын, арам иш кылып атып өлгөн болсоңчу. Ичип атып өлгөндөр, зына кылып атып өлгөндөр канча? Кумар ойноп атып өлгөндөр канча? Тобасыз өлгөндөр канча? Хутба айтып, Алланы эстеп, Алланы улуктап атып өлгөн чоң бакыт. Кана бизге Аллахым ушундай өлүм берсин. Намаздагы, саждада кете турган өлүмдөр, Өлүмдү эстей берсең, өлүм тез келбейт, дагы айтайын. Кой, өлүмдү эстебей эле коеюн десең, өлүм сени унутуп калбайт да. Анан өлүм адашып келип албайт, ушундай билиңиз. Эрте келбейт, кечикпейт. Ошон үчүн айтабыз да, туугандар, үмүт менен жашайлы, өлүмдү эстеп жашайлы.
ислам дини болду, өлүмдү эстедиң, эч нерсе кылбай эле ушу эми өлөт экенмин деп эле жашай бер деп айтпайт. Жакшы үмүт менен, аракет менен. Бирок өлүмдү унутпа. Болду. Жок, чечип эле коюш керек немелерин. Үстү бар го. Түймөктөр бар го. Ошону эле чечип коет болду. Мынтип ачпай эле. Кеттик. Мен Play Market'in Kur'an скачать etip algam elektronlu аны таратсыз окуса болобу дейт. Өзү Кур'анды тугандар, Кур'ани Каримди дарат менен кармаш керек, даратсыз кармаса болбойт. Кур'ан өзү айткан Алла Таала. Эми азыр бүгүнкү күндө туура айтат. Мына ол телефондарга скачать этип, мен деле Кур'ан окуйм. Мунучу Кур'ан окуп турам да. Ушуну Кур'андын аяты бул жерде бар да. Sen Kur'an'ın ayatı var. Hop, buna Kur'an'ın ayatı. Kur'an'ın ayatımda kolunuz menen karmap atasız da. Tiyip atabı? Boldu. Daratsız uşun tiygizseniz bolboyt. Kur'an'ın ayatı meyli bul jerde жазылсын. Bul jerde жазылсын. Dualda жазылсын. Kur'an'ın ayatı breloktorda жазып койгон. Subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahum muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun деп машинен дуасынчы. Ошо брелокторду аятты колуңузду даратсыз тийгизсеңиз болбойт. Ал Кур'ан эмес болгону менен брелокчу жазылган аят Кур'анда. Аны кармасаңыз болбойт туган. Даратсыз кармасаңыз болбойт. Ошон үчүн мындай аяттарды болсо, мейли, мындай кылып туруп, мындай окуй бересиз. Деп. Да, бул кандай болгондо да. Кээ бир алымдар эми фатва бергендер бар эми, бул өзү Кур'ан эмес го, сыртынан го мындай кылса болот го депчи өчүрүп койсо болот болсо карма. Эң этияттуулугу, адептүүлүгү дарат менен кара болду. Макулбу? Даратсыз окуй берсеңиз болот мындай. Даратсыз Куранды окуй берсеңиз болот. Даратсыз боло берет. Куранды каерде болбойт. Ажатканада окусаңыз болбойт, баняда окусаңыз болбойт. Жаман кир, ыплас, мусурлардын жеринде, мусор жерге отуруп алып окусаңыз болбойт туга. Куранды кусул болуп калганда жуунганга чейин окусаңыз болбойт. Айыз болуп калган эжелер, энелер, кыздар окуса болбойт. Төрөгөндө нифас келет, ошондо окуса болбойт. Курандычы? Калган болсо окуса болот. Эгерде наристе никесиз төрөлсө, ага эч нерсе болбойбу? Жана ал күнөөлүү болбойбу? Никесиз төрөлгөнү үчүн дейт. Наристеде эч кандай күнөө жок бул. Ошол баш кошкон ошол эко ата энеси ошолор күнөөкөр да. Никесиз ошолор күнөөсүн тартат, аларга күнөө, аларга суроолорго алар жооп берет алар. Балада эч кандай күнөө жок. Макулбу? Мусулман адам дозокко түшсө кайра чыгабы? Чыгат. Иншалла, дозокто түбөлүктө калбайт. Мусулман адам канча күнөөкөр болбосун, иманы болсо ошо Аллага ишенген. Кудай кааласа эртели кечпи сөзсүз дозоктон чыгат. Бирок барып чыгат экенбиз, күнөө кыла берейин деген мааниде эмес да. Ал дозокко чыдаштагы бар да ал. Дозокко чыдаштагы бар да. Дозоктун отун канча жолу муздатып, анан бери алып келип дүйнөгө. Оюмча 70 жолу муздаткандан кийин алып келген болуш керек мына. Ошо риваяттарда келет, мен точно эсимде жок. Оюм 70. Муздатып, кайра чыгарып, муздатып, кайра чыгарып. Алып келгенде бу дүйнөдөгү лавалар бар го. Аны пожарда от, бензиндин оту, айырмасы жок. Эмне бален газдын оту болобу. Ушул от дозоктун 70-жолу муздатылган оту ушул. Тияк тамаш эмес да. Кайната келинге кандай мамиле жасаш керек? Өзүнүн кызына кандай мамиле жасаганды туура көрсө, ошондой кылыш керек болот. Келин сиздин кызыңыз болуп калды, балаңыздын аялы сиздин кызыңыз болуп калды. Ошон үчүн өзүңүздүн кызыңызга кайсы адам өзүнүн кызына жамандык каалайт эле, оорлук каалайт эле, кыйынчылык каалайт эле, жек көрөт эле, андай эмес да. Ар ким өзүнүн кызы. Карга дагы баласын аппагым дейт экен го. Туурабы? Бизде сөз бар ушундай. Ар ким баласы өзүнө жагат. Эне ушундай болот экен да. Канчалык бала күнөөкөр болсо дагы баары бир балам, менин балам дейт экен да. Менин балам деп турат баары. Менин кошунам чөп сезондо 1 метр же 2 метр кирип ооруп алат. Өзүң жокто чөбүңү уурдап алат. Ошого эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Ага даават бериш керек. Аны мечитке алып барыш керек. Ага өзү биз даават бербейбиз да, акыйкатка, чындыкка, ынтымакка, Алладан коркууга,
ахиретке даярданууга, укуктарга биз дават бериш керек туган. Дават берсе, Кудай кааласа мындай маселелер оңой эле чечилет. Бирөө акча коюп, топ ойнотсо, мисалы волейбол, уткан акча адал болобу дейт. Мындай туганда, кандай гана оюн болбосун, футбол болобу, баскетболбу, теннис болобу, бильярдбы, балекет, салекеттер болбойбу. Эки тараптан ойноочулар кое турган болсо болбойт. Бул жактан тараптардан мен буга сайдым эме, мен А командасына, бул Б командасына. Мына Эшмат командасына, мына Ташмат командасына. Бул болбойт тугандар. Ошо сайып аткан киши, байге коюп аткан киши бир тарап өзү болсун, мисалы. Волейболго канча? Так. 20 команда. Биринчи орунга бир машина. Адал. Биринчи орунду ким алса, ошол адал. Мени сайганым дагы адал, анын алганы дагы адал. Макулбу? Экинчи орунга паланча, үчүнчү орунга паланча бул болот. А бирок мен досум экөөбүз туруп алдык дагы, мен бир командага, мен паланча командага, бул түкүнчө команда. Бул арам ошо. Кошунаман нерсе сатып алганга экөөбүз келишим кылганбыз. Эртеси алайын деп чыксам, мага сатпай койду. Ушулмас. Мамилени калыстыкты. Мамилеси калыстыкпы деди. Мындай тугандар. Шуфа деген бизде бир термин бар. Үй сатсаңызчы, биринчи кошунаңыз акылуу да. Үй сатсаңыз кошунаңыз акылуу. Ал кандай деген? 10 000 долларга үй сатам дедиңиз, башка бирөөгө, кошунаңыздан 10 000 долларга мен алам десе, шарият боюнча кошунаңыз алат. Сиз жаман көрсөңүз дагы. Ошонун акысы. Эгерде кошунаңыз мен 9 000 долларга алышым керек деп атат да. Тияктан ошо башка жактан эле келген, ал мен 10 000 долларга, анда аныкка 10 000 доллар. Бирок баягы баада экөө тең келип кала турган болсо, макулбу? Түшүндүңүздөр да. Шуфа кошунага чечип берет да, сот. Шарият сот боюнча кошунаныкы. Кошуна алат да. Ошондой эле мисалы бул азыр эң жакшысы ушул бир буюмду сатып аткан болсо дагы, мисалы буюмду сатып аткан болсо дагы, кошуналык акысын кылып, кошунага жакшылык кылып ошого эле сатып коюңуз, ошол эле акча калып атпайбы? Ошон үчүн биздеги ата бабаларыбыздын жакшы накыл сөзү бар го. Узактагы туугандан жакынкы кошуна депчи. Кошуна маселеси өтө неме туугандар, жакшынакай карашыбыз керек. Кеттик дальше. Биздин айылда адам өткөндө жардам болсун деп 100 сомдон чогултабыз, ошол туурабы дейт. Милдеттүү эмес эми. Кээ бир адам бере албайт, кээ бир адам көп берет. Кыйнамаш керек. Ыктыярдуу болсо эчтеке эмес. Жардам берип койгон жакшы, ыктыярдуу. Бирок постоянно 100дөн дебедик беле, эмне жок деп, мисалы уже кекетип же болбосо аны намызына тийип, андай болбош керек эч качан. Бирөө бере алат, бирөө бере албайт. Бирөө жөн эле жүрөгүнөн бергиси келбейт. Аны мажбурлап алганга акым жок. Таптакыр ал өзүнүн мүлкү, каласа берет, каласа бербейт. Туугандар менен ынтымак болуу үчүн эмне кылуу керек? Ар кандай жеңелерде бар, бузуп турат дейт. Шариятыбызда көрсөткөн жолдор бар. Бардыгы зикир кылсынчы, тооба кылсын, намаз окусун, дуа кылсын, бири-бирине белек берсин. Эгерде биздин мажлисибиз отурган жайыбыз жакшы сөздөр менен гүлдөп турса, жакшы сөздөр менен машаалла жыттанып турсачы, шайтан аралай албайт да. Жакшы сөз токтотуп койсоң болду, ушакка кетет. Дароо бирөөнүн айыбы, бирөөгө жала, арам нерселер кетет. Ошон үчүн мажлисте туугандар сөзсүз жакшы сөз менен мындайча айтканда алек кылышыбыз керек. Азыркы учурда калыстар тобундагы адамдарды конкурстарда сатып алышат. Мындай адамдарды анан кантип калыс деп айтабыз? Туура. Шариятыбыз биринчи адилеттүүлүккө өкүм берген баарыбызга. Мындай болсо эми күнөө, башка эмне деп айтам? Менин күйөөм Москвада 1 жылдан ашты. Никебиз жаңылатышыбыз керекпи? Жок. Нике жаңыланбайт, нике эскиленбейт туугандар. Нике болот же болбойт, ошо экөөнүн бирөөсү. Жөндөн жөн шектенбеш керек. Шектенбеген менен деле шексизди жеңе албайт. Шексизди жеңе албайт. Буну якин деп коет. Мисалы дарат алганыңыз анык да. Мен дарат алдым. Эми азыр шектенип калдым да. Мен ушу бутту жуудумбу же жубай калдымбы депчи. Оң бутту жуусам керек, сол буттугучу депчи. Болду. Ал-якин ла язулу бишак деген биздин шариятыбызда эреже бар. Сиздин алганыңыз точнобу? Точно, болду.
эми аны унутуп коюңуз, буну васваса деп коет буну. Кээ бирлер да ушундай васвасага кире берет да, ошо мен катыным урушуп койдум эле, что-то талак түшүп калдыбы, түшпөй калдыбы, нике кылганыңар аныкпы? Анык. Болду, бу ургут буну бар, көмүп кой. Эч кандай талак түшкөн жок. Сен талак деп айткан жоксуңбу? Айткан жок. Сен үйгө кет дегенде ниетиңде ажырашуу жок беле? Жок. Все болду анда. Ошон үчүн нике болот же болбойт. Нике эскирбейт, жаңаланбайт. Түшүнүктүбү? Кичинемде атам менен апам урушуп, мен апам менен кеткем. Бир жумадан кийин кайтып келгенбиз. Ошол кетип калганым үчүн атам сен менин кызым эмессиң, менин сендей кызым жок деп урушкан. Ошондон кийин атама жакын эмесмин дейт. Аллаху акбар. Атаны да мындай айткан жакшы эмес да. Эми эмне кылыш керек? Эми кыз бала көңүлүн алып коюш керек, атасы акылдуулук кылып. Менен өткөн кечирип кой кызым деп эле, кыз бала болсо атасына жакшынакай кайрылып, кызмат кылып коюш керек. Узак боло бербеш керек. Баары бир ата менен баланын ортосунда мамиле жылуу болуш керек да. Жолдошум Мурат, Айша айтпасам деле атам өтүп кеткен. Апамдар алыста. Не кылсам болот? Кош бойлуу болсом деле ура берет, аябайт дейт. Астагфируллах. Эми коомчулукта иман болбосо, өлүмдү эстебесең, ахиретке ойлобосоң, бейиш тозокту вообще бир эмне кылат анан? Эмне кылат эле? Кош бойлуу болсо да урган, тепкен, кызык. Болсо өзү жатат, өзүнүн баласы го ошол. Өзүнүн аялы го. Көчөдөн кармап келген нерсе эмес да бул. Айванга кээ бирлер таң каласың. Айванга кылбаган мамилени кылат да. Bunun бардыгы динсиздик, динсиздиктин кесепети, имансыздыгын кесепети ушуга алып келет да. Ташбоордуктун бардыгын көрүп атасыз го, ушунун бардыгы. Өзүнүн аялын кандай мындай мучение эме кылгандарды көрдүңүзбү өткөн видеодо? Ал астагфирулла, ал сиздин менчигиңиз, сиздин кулуңуз, сиздин буюмуңуз эмес ал. Ал Алланын аманаты сизге берилген. Бул аманат деп билиш керек бул. Сиздин иманыңызды жашыра турган, иманыңызды толуктай турган, сиздин тукумуңузду уланта турган нерсе ал, Сиздин бейишиңиз ал. Билбейм канча кантип айтып түшүнбөйбүз. Бирок ошон үчүн бир адам, эки адам эмес, молдолордун же болбосо даватчылардын мойнунда эле милдет эмес, бардык үммөттүн мусулманмын деген адамдын милдети да бул. Буну айтыш керек, деш керек. Биз үйгө барып саясат сүйлөшүп атабыз го. Эмне үчүн иман сүйлөшпөйбүз? Үйгө барып ушакташып атабыз го. Эмне үчүн иман сүйлөшпөйбүз? Үйгө барып соода саттыкты сүйлөшүп атабыз го. Эмне үчүн кичине иманды сүйлөшүп койбойбуз? Үйгө барып балекеттин бардыгын сүйлөшөбүз. Сүйлөбөгөнүбүз иман да. Эң сүйлөбөсөк иманды сүйлөбөйбүз, өлүмдү сүйлөбөйбүз, Алла тууралуу сүйлөбөйбүз, пайгамбарыбыз тууралуу сүйлөбөйбүз, Куран тууралуу сүйлөбөйбүз, дозок тууралуу сүйлөбөйбүз, кабыр тууралуу сүйлөбөйбүз. Анан эмне шайтан ушундай кылат, эмне кыласың? Болбосо өзүнүн аялы боюнда бар, кантип тепкилейт? Алла. Чоң ата, чоң эненин ашын берилген эмес экен. Өз ата энеңдин ашын берсе болобу? Бул аш бери милдеттүү эмес, мындай айтайын. Ушуну эле аябай даңазалап эле аш деп эле тирүү кезинде жашнакай ак жолук салып кой. Тирүү кезинде карап кой, тирүү кезинде алып берип кой бир көйнөк. Кийин анан улак мынанча машина сайдана мынанча аш берди деп эл айтсын, эл мактасын, эл көрсүн деп. Тирүү кезинде умрага алып барып кой. Тирүү кезинде кажеттерин бүтүрүп үйүн жылуулап кой, кийимин жылуулап кой. Тирүү кезинде жакшы сөздү айтып кой, жанына кичине отуруп кой. Тамак аш башкасына. Өлгөндөн кийин ара мрамор таштан эстелик салам, анан аш берем, анан тигинте берем деп. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи мындай кылган эмес. Тирүү кезинде барктап калды бу. Өлгөндөн кийин дуа. Эми мейлем кичине аш берсең тиякпа, анда кембагалдарга аш берип кой. Ден соолуктан жашнакай карап ошо соолук болсун депчи. Бирок баягындай, азыркындай тирүү кезинде кызматтын милдет фарыз болгондой, аш берүү эч кандай милдет фарыз эмес. Кээ ушуга атандашып ана кредит алып, анан да баланча де. Андай кажет жок. Балдарга нежный йогурттун берсе адалбы дейт. Мен бүгүн уктум, мына нежный йогурт деп. Билбейм азыр йогуртта да курамын караш керек да туугандар. Кандай тамак аш болсо курамы. Курамын карап туруп сизге айтсаңыздар бизге. Ошо курамына карап айтып берейин. 120 деген бар экен.
E120 деп коет экен да. Ошого окшогондой жазылган болсо, анда ошо биздин фатвадан чыккан экен, ал болбойт жегенге. Себеп деген анда ошо бир жаныбарларды мындай красный краситель деп коет экен да, мындай кызыл боёко, малина клубникаларга окшогон боёктор бар го, кызылго, ошондой кошот экен да. Ал жаныбардын кашенил деп айтты, мен бир сурадым да. Ушундай немелерди кошот дейт. Андай жаныбарлар болсо болбой калат. Кыскасы курамын карап, ошолордон азыр ГМОсу, балакет салакеттери, ушуларын карап алыш керек. Эң негизи жакшысы эле өзүбүздүн айрандан эле өтө бир нерсе жок. Бирок азыр айрандар дагы антибиотиктер, сүттөргө антибиотиктер чыкты деп атпайбы? Азыр ушу уйларды, койлорду мен эсимде бар, будан 4 жыл мурда бирөө мындай деди да. Кыскасы Кытайдан бир эме алып келиптир. Дары экен. Букаларга берет экен. Анан букалар аппетит ачылат экен. Алдына любой нерсени берсең жейт экен. Только семирет экен. Навозунан жыт чыкпайт экен да. Таң калдык. Навозунан жыт чыгыш керек да. Навозунан жыт чыкпайт экен. Деди, бул талкалайт биздичи. Биздин ден соолугубузду башкаларыбызга талкалайт. Бүттүбү? Улантпайлыбы кичине? Эми кызыганда, туурабы? Мына жамаат айтсын. Алла Таала иншалла разы болсун. Суроолор көп. Демек мынаны азыр биз түшүп алдык, кан дос деген эмнени түшүндүрөт дейт, аны акыркысы ушу менен токтоюн. Кан дос дегенчи Куранда Алла Таала айтат: "Ал-ахилла яума идин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттакин." Достор кыямат күнү бири-бирине душман болот. Болду. Мен айта турган сөзүм ушу. Бири-бирине душман болот ушу достордун баары. Бир гана достор калат. Душман эмес достор, алар таквалар дейт мына. Ушу таква Кудай үчүн, Кудайдан корккондорчу. Вот ошолор түбөлүктүү дос. Таквалардан башкасы мына бүгүнкү дүйнөгө саясат, бизнес, балакет, салакат, какой там дос? Бирөө да дос эмес булар. Таквалар гана дос болот тугандар. Достордун белгилерин айтып коеюн. Достордун белгиси мындай: чыныгы доспу же дос эмеспи билгиңиз келсе, караңыз кандай билесиз. Сиздин айыбыңызды жашырса, айыбыңызды жашырып турса, ошол дос да. Анан кучакташпай деп туруп сиздин айыбыңызды чачыратса, таркатса, айыбыңызды жашырса биринчи. Экинчи, сиздин кемчилдиктериңиз болуп калат, ошону жойсо. Үчүнчүсү, сизге жараткан Алла Тааланы эстетип турса, жана сизди жоктугуңузда сизди сурап турса, жана аркаңыздан ушу болду, ушул төртөө. Ушу төртөөнү болсо, ал сиздин чыныгы досуңуз. Сизге ушундай дос табылып калсам, эмне кыласыз десе, анын аркасынан мен дуа кылат элем дейт да. Көз алдында эмес, ушундай досторду Аллахым берсин депчи. Ошон үчүн иншалла ахиреттик дос болойлу. Алла Таалам такваларды дос деп айткан. Алла Таалам баарыбызга өз насип кылсын, Кудайым. Bir söz айтып коеюн туугандар. Бул эме сабак бүтү го, bir söz. Бере суроо. Bir дос боюнча айтып коеюн. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد